Misалы, жөнөкөй эле мисал. Мынау Ташмат, мынау Эшмат. Мынау Ташматтын жанындагы Ташматтын аялы Алтынай. Мынау Эшмат, Эшматтын жанындагы бунун аялы Күмүшай. Эшмат менен Ташматтын аталары эки жакта, башка бирөөнүн балдары. Булар окуп, чокуп, чоңоюп 25 жашында Алтынайга, Күмүшайга үйлөндү дейли. 26 жашында балары болду дейли. Мисал үчүн Ташматтын баласы уулду болуп, уулунун атын Алмаз койду дейли. Ал эми Эшмат кыздуу болуп, кызынын атын Жармагүл койду дейли. Хоп. Эми Эшмат менен Ташмат уулу менен кызын экөө эки жерде өпөлөп, чөпөлөп, оңойтуп, чоңойтуп, канаты менен калкалап жүрүп 25 жашка чыгарып үйлөндүрдү. Алмаз менен Жармагүл институттан барып таанышты дейли. Үйлөнүп, жайланышты дейли. Эшмат менен Ташмат куда болду дейли. Арадан 25 жыл өттү. Эми кийинки жылы Алмаз менен Жармагүл балалы болду дейли. Ал баласы кайра чоңоюп дагы окуп, чокуп, Алмаз менен Жармагүл баласын окутуп, чокутуп, чоңойтуп 25ге чыкканда үйлөндүрдү дейли. Демек, Эшмат менен Ташмат Алтынай, Күмүшай төртөө биригип небересин 26 жылда көрдү. Көрдүңүзбү? Арадан небере көрүш үчүн канча аралык өттү. Демек, Алмаз менен Жармагүл бир эле бала менен калган болсо, демек төрөлүү коэффициенти 4 эсеге азайды деген түшүндүрөт. Анткени Ташмат, Алтынай, Эшмат, Күмүшай төртөө биригип продукция 50 жылда bir gana produksiya berişti. Demek iki jup ata-ene birden gana balalı olursa bul degen özünün baldары екі esege azaydı degen düşünüyor. Al emi balası özlerinin oğul kızı birden gana bala görse demek Eşmat, Taşmat, Алтынай, Күмүшайдын 50 жылда укум tukуму 4 esege azaydı degen düşündürüyor. Misалы Kırgız elinin 25 yıl azaybay bir kalıpta turusu üçün türölүү koeffisienti her bir үйгө 2,1 balaga tuura geliş керек экен. Эгер мындан аз болсо, урут 25 жылдан кийин жоголот дегенди түшүндүрөт. Дүйнөдө бир дагы коом же цивилизация төрөлүү коэффициенти 1,9 менен эч качан жашап кеткен эмес. Муну тарых далилдеп чыккан. Ал эми ар бир үйдө төрөлүү коэффициенти 1,3'gө тууру келгенде, ал уруттун оордун толтуруп, мындан ары өөрчүп кетүү үчүн 80 жылдан 100 жылга чейинки убакыт керек. Дүйнөлүк демографияны изилдеген отчетто мындай деп берилет. Францияда төрөлүү коэффициенти ар бир үйгө 1,8, Англия 1,6, Grecia 1,3, Germania 1,5, İtalya 1,2, al эми İspanya olsa 1,1 төрөлүү коэффициентине түшкөн. Ал эми 2007 жылкы отчетто 31 мамлекеттен турган Евросоюз мамлекеттеринде төрөлүү коэффициенти ар бир үй бүлөгө 1,38 коэффициентке түшкөн. Эми тарыхый эсептөөлөрдүн негизине таянып айтсак, бул эсептөөлөрдү мындайча айтканда Евросоюз элин мындан кийин көбөйтүүгө такыр мүмкүн болбой калган. Ал эми жакынкы аралыкта Европа эли жоголуп баратат. Жоголуп бараткан Европа элинде кайра элдин саны өсүүдө. Кантип өсүүдө? Ал деген миграция, ислам миграциясы. 1990 жылдан баштап Европанын эли 90%га мусулман элдеринин эсебинен көбөйгөн. Дүйнөдө эң көп церковтор менен мактанган Францияда азыр абал оор. Анткени Франциянын өзүндө церковтон мечит көбөйүп кеткен. Францияда 25 жашка чейинки жаштардын 30% мусулмандар. Ал эми Ницца, Марсель, Париж аттуу эң чоң шаарларында жаштардын 45%-ын мусулмандар түзгөн. 2027 жылга чейин
Fransияда төрөлгөн жаштардын ар бир экинчиси мусулман жаштар болот деп болгоношот. Ал эми 39-40 жылдан кийин Франция толук мусулмандашат деген божомолдор бар. Акыркы 30 жылда Англия мамлекети 82 миңден 2,5 миллионго чейин мусулмандардын саны өскөн. Бул деген Англияда мусулмандардын саны 30%га өстү деген түшүндүрөт. Ал эми дагы бир айта кетип турган нерсе, Англияда мечиттердин саны да абдан көп болот да, ал мечиттердин көпчүлүгү дээрлик мурунку церковтор деп айтылат. Дагы айта турган нерсе, Нидерландияда дагы мусулмандардын саны көбөйүп, ар бир төрөлгөн экинчи чүрпө мусулман жаштар болуп эсептелет. Ал эми дагы 15 жылдан кийин Нидерландия мусулман өлкөсүнө айланат деген жакшы кабар бар. Эми Бельгия мамлекетине келе турган болсок, ал жерде Бельгия мамлекетинде жаштардын 25% мусулмандар деп айтылат. Россия жөнүндө айтуунун кереги жок. Аны сиздер көрөрмандар өзүңүздөр жакшы билесиздер. Россияга бизден агып бара жаткан миграция боюнча. Мисалы, канча кыргыздар, канча Өзбекстандан, канча Тажикстандан, миңдеген Азербайжандан, миңдеген адамдар, жаштар, айрыкча жаштар аккан суудай агып барып, отурукташып, паспорт алып, гражданство алып, ошол мамлекеттин жаранына айланып, канчасы үйлөнүп, канчасы үй бүлө куруп, ошол жерде жаңы төрөлгөн балдар күбөлүк алып, андан барып паспорт алып, окуп, Россияда Кудай буйрса мусулмандардын колунда экендиги алыс эмес. Германия өкмөтү болсо атайын кайрылуу менен чыккан. Төрөлүү коэффициенти Германияда такыр түшүп кетип, мындан ары улуттун калыптануусун бир деңгээлде кармап турууга такыр болбой калгандыгын ачык айтып чыккан. 50-жылга барып Германия мусулман өлкөсүнө айланып каларын өкмөтү ачык айткан. Ошол эле учурда Ливия мамлекетинин мурунку президенти Муаммар Каддафи жөнүн эмне деп айтканын жакшы билесиздер. Бизге Кудай буйрса, Европаны Алла Таала белекке берет деген. Анткени бизге террорчулардын, өзүн жардоочу камикадзелердин, же болбосо ушундай бир кылычтын, же ок дарынын кереги жок. Бизге Кудай өзү Европаны белек кылып берет деген. Анын негизги мааниси ушул Европа жаштары үй бүлө курбай, үйлөнө тургандары убакыт өткөрүп, 30дан өтүп 40ка чейин үйлөнбөй жүрүп, андан үйлөнүп, үйлөнгөндөрү болсо да бирден же экиден ашык бала төрөбөй, бала кармабагандыгы үчүн Кудай буйруп, Европаны жана Россияны Кудай Таала сиздер менен биздерге, жана биз көрбөсөк да биздин балдарыбызга, неберелерибизге белек кылып берери ачык, айкын турган нерсе. Ошон үчүн менин кыргыз элиме кайрылуумдун себеби мындай. Урматтуу мекендештер, айрыкча жаштарга кайрыламын. Инилерим, балдарым үйлөнгүлө, кыргыздын санын көбөйткүлө. Ата бабаларыбыз балдарына, неберелерине берген батасынын эң башкысы кайсы эле? Балалуу бол айланайын, көп балалуу бол, урпактарың өссүн, укум тукумуң өссүн деген уруу ыйык сөздөр менен бата берип жүргөндүгү анык. Ошол ата бабалардын дуасына ылайык көбөйөлү, укум тукумду көбөйтөлү, урпактарды өстүрөлү. Кыргыз элине Кудай Таала жакшылыктарды ыргылып, жакшы келечек тартууласын. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Убакыт бөлгөнүңүздөр үчүн биз ыраазыбыз. Видео жаккан болсо лайк басып, комментарий калтырып коюңуздар. Жакпаган болсо дизлайк басып коюңуздар. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат.